Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Азыр биз Жоробек деген аты менен таанылып калган белгилүү актёрубуз Аскат Эрбаевдин ишканасынын алдында турабыз. Бүгүн сиздер менен Аскат Эрбаевдин ишканасы жөнүндө, анын ишкерлиги жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр биз Аскат Эрбаевдин ишканасына кирип келатабыз. Өзү менен амандашып, анан сиздер менен кеңири суроолорубузга жооп алабыз. Саламатсызбы, Аскат байке? Саламатсызбы? Ишиңиздерге илгери болсун. Биз тартуучу топ келип калдык. Алгач эле көрүүчүлөр менен амандашып алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу Кактус медианын көрөрмандары. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул жерден биздин негизги темабыз, бүгүнкү темабыз Аскат Эрбаевдин жеке ишкерлиги, анын ишканасында эмнелер чыгарылат, ошолор жөнүндө кеп курмакчыбыз. Анда Аскат байке азыр бизге эмне жасап атканын, анан бул ишкананы качантан баштап иштетип баштаган, бул жерде эмнелер жасалат, ошонун баарын айтып бермекчи. Биз менен бирге болуңуздар. Үйдүн сыртын жасалгалоо боюнча деп калдыңыз. Биздин өндүргөн, жасаган буюмдарыбызчы. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, негизи эле бул ишкананы качан, ким менен ачтыңыз, эмнеден улам ачып калдыңыз, эмне себеп болду? Мен негизи сүрөт тартчумун, кичинемден эле сүрөттү жакшы тартчумун. Анан ошол талантым ичимде жашап келе берди. Анан ошол сүрөткө болгон табитим ушул нерселерди жасаганга түрткү болду да. Мындай чиймелер, проекттерди чиймей, кооздоо, ушул нерселерди алектенип атам азыр ушул нерсе менен. Анан муну биз 2 жыл мурун, 3 жыл болуп калды. 3 жыл мурун баштаганбыз бул жумушту. Башында бир досум экөөбүз эле баштаганбыз. Азыр ошол командабызда жигиттер көбөйүп калды. Биз 6-7 бала иштейбиз жалпысынан. Өзүңүз жасаган эмгектер кандайдыр бир жасалгалар барбы? Ооба, азыр сиздер мен жасаган жумуштарды көрсөтөйүн. Мисалы муну. Бул столдун буту. Бул мебелин цехте иштегендерден буйрутма алганбыз. Мындан дагы бир буту болот бул жакта. Анан үстүнө немеси коюлат. Тактасы коюлат. Бул бүт элек азыр жасалып, куюлуп чыкты. Эми бунун краскасы бар. Дагы майда чүйдө, дагы жумуштар калды да. Андан сырткары момдай детальдарды жасайбыз. Мына. Бул болсо терезелердин үстүнө коюла турган тегерекче оймосу бар ичинде. Бул материал жакшы, сапаты жакшы. Ысыкта, суукта эчтеке болбойт, жамгырда эчтеке болбойт, суу тийсе да эчтеке болбойт. Ушундай бир мыкты материал да. Ошондо буга кандай материалдар колдонулат? Буга полиэфирная смола, бунун аталышы. Анан бунун да курамдары бар, өзүнүн кошумчалары бар. Свет чыгаргандын өзүнчө дагы кошумчалары бар. Негизи бул материалдын аты ошо полиэфирная смола деп айтылат да. Бул ошол терезенин үстүнө коюлчу тегерекче оймо. Бул жерде жатат. Анан буну кронштейн деп коебуз муну. Бул кронштейн. Бул азыр эң жогорку кабатка коюла турган деталь да, кронштейн деп аталат. Крышанын астына коюлат момундай. Момун андайдан коюлат. Бизге кандай буйрутма берсе, ошол так ошондой кылып жасап бере беребиз. Мындан бардык нерселерди жасай берсе болот да, бул материалдан. Биз скульптура деле жасай беребиз мындан. Эстеликтерди, ар кандай статуэткаларды ушундан жасай беребиз. Ушул жерден чыгармачылыгыңыз жөнүндө дагы бир аз кеп кылып кетели. Ушул колөнөрчүлүккө кызыгып кеткениңиз үчүн актёрдук кесипти ошол жаатта өзүңүздү өстүрбөй койдуңузбу? Ал жаатта бир аз мындай аксап калгандай болдуңуз да? Же багы өзүңүзгө жаккан бир ролго сунуш болбой жатты, эмне болуп атты? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Сунуштар болуп атты. Эми ошол жоголуп кеткен убакыттын арасында жана кыска метраждуу тасмалар, клиптер, ушундай нерселерге тартылып аттым. Анан чоң фильмдерге убактым болгон жок. Анан бул жумушту баштап алдык. Бул жумушту баштагандан кийин баягы ар кайсы жерге секирип жибербей бир жумуштун өтөсүнөн чыгалы деп азыр ушу менен көп убактыбыздын баарын ушул жумуштарга кетирип аткан кезибиз да. Чыгармачылыктан алыстаган жокпуз.
Бул өтө чоң чыгармачылык, бул дагы изденүү, бул дагы ошо өзүнчө көркөмдүү нерселер да. Баягы эми элдерге ушундай туюлса керек, баягы экрандан көрүнбөй калды, ошон үчүн чыгармачылыктан алыстап кетти деген ой келет. Мындай алып караганда. Бирок мен чыгармачылыктын чордонунда жүрөм азыр. Мына ушул менин чыгармачылыгым, ушул менин изденүүм, ушул менин азыр кызыктуу жумушум болуп атат. Эритип буга суюк эмени куясыздар. Ооба, бул сырьё негизи суюк эле болот. Суу сыяктуу эле болот. Анан раствор жасалат, өзүнүн химиялык кошулмалары бар. Кислоталар менен иштейбиз, опурталдуу жумуш бул деле. Бул ошол калып, бул материал силикон, мындай жумшак да. Силикон. Силикондон формасын жасайбыз, биринчи детальдин өзүн жасап алабыз. Андан кийин ага силикондон форма жасайбыз. Ушул форма жасоо жагын мен өз мойнума алганмын. Ошол азыр мына формалардын бар жогу мына ушулар менин колумдан чыккан да, мына формалар. Куюлуп чыкканда ошо бул формага эле куябыз. Ошондо момундай деталь чыгат да. Азыркы сиздерге көрсөткөн. Ошондо куюлганда момундай мындай ручной кисточка менен куюлат да. Бул эми майда чүйдө жумуштар өтө көп. Момундай армированный сетка коюлуп жасалат. Анан мындан муну койбой койсо эмне? Муну койбой койсо бул сынып калат. Мунун эң кармап турган нерсеси ушул да. Анан монтип куйгандан кийин бул катыйт. Катыгандан кийин монтип сыйрып алганда ошондо момундай деталь чыгат. Анан мунун чекелери реставрация болот, кесилет. Красителет бул дагы, красителип, кандай цвет болсо ошондойго краситет беребиз. Анан өзүнүн краскасы бар да мунун дагы. Анан калаган жерге койсо болот. Негизи канча түс бар? Буларды боёй турган. Эми азыр бардык эле стройка кылып аткандар сары ташка цвет неме кылып атышат да, мындай ылайыкташтырып атышат. Ошон үчүн бул сары таштын цветинде чыгып атат азыр. Мрамор. Сары таштын цветинде. Кээ бирлери бар, бизге жашыл кылып бересиңби же гранит, кара гранит сыяктуу кылып бересиңби деп айтышат. Бардык эле цветтерди чыгарып беребиз. Куюлган суюктук канча күндө ушундай катуу форма болуп чыгат? Бул калыпка куйгандан кийин 2 саат же 1,5 саат да ушул убакытта бул чыгарганга жарап калат. Чыгарганга жарап калат. Анан бул бир 6-7 саатта анан кийин өзүнүн толук каткан акыбалына келет да. Мындан чыгарып алганга бир 2 саат жетиштүү болот. Куюп койгондон кийин 2 сааттан кийин чыгарып алып, экинчисин куюп, жумушту улантып берсе болот да. Ошондой болот. Деги бул жерде бардык нерсе жасалат. Ушул бардык ушул кронштейндин формалары. Бул болсо карниз деп коебуз. Кийик кабаттуу үйлөрдүн эң үстүңкү этажына коюла турган нерсе да. Бул узунунан кетет. Узунунан кетет. Андан кийин бунун астына жанагы кронштейн коюлат мына жерге. Ошентип үйлөрдүн бардыгы сырткы жасалат. Кооз болот да. Ушул формалардын бардыгы ушул силикон жанагыдай эле. Куйганда ушундай акыбалда болот да. Мына азыр муну сыйрып алса болот, могу катып калганда. Onu сыйрасак, мындай чыгат да. Дагы министрдин кызынын махабатына кайрыла кетпесек болбос. Ошол тасманын убандысына сиздин мындай тартылбай калышыңызга бирден бир себеп ушул ишканаңыз, андагы сиздин алып алган буйртмаңыз себеп экенин укканбыз. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз, чындап эле баягы аябай мындай баш тартканга мүмкүн эмес болуп калдыбы, кандай болуп калды? Өзүңүз дагы бир жолу бир мындай кененирээк түшүндүрмө берип койсоңуз. Тартылбай алгандыгым жөнүндө. Тартылбай алгандыгым жөнүндө мен ушул жумушка биринчи алектенип ушул жака көп убактымды кетирдим. Анан ошол учурда менин жумушум чыгып калды чындап эле. Рустам агабыз айтып атпайбы? Ошол жумушум чыгып калды. Бир айга катуу иштеш керек болуп калды. Жакшы бир заказ алып алдык эле да. Анан Рустам байкеге айтып түшүндүрдүм. 1 айлык жумушум болуп атат. Ушундай. Мен ошону бүтүрүп алайын. Анан баштай берели, шашпай жакшылап. Чогуу чараны тартабыл деп сүйлөшкөнбүз. Бирок сиздин ал тасмага негизи тартылгыңыз келген. Тартылгым келген, ооба. Эми биринчи, экинчи, үчүнчүсүндө тартылганбыз да. Анан 4-сүндө деле тартылайын дегенмин да. Анан болбой калды. Тилекке каршы ушундай жумуштар болуп кетти, ушундай бир себептер болуп кетти. Эми фильм жөнүндө мен азыр аябай деле айткым деле келген жок.
Азыр маған такыр эле кызыгы жок, кетип калды да, кызыгы кетип калды. Кызыгы жок, ошондо сиз ал тасманы көрө элексиз азыр. Мен көрө элекмин, ооба. Көрөйүн деп атасызбы же такыр эле көрбөй коеюн деп атасызбы? Жок, көрөйүн деп атам. Мен чын жүрөктөн эле барып көрөйүн деп атам. Барып өзүмдүн баягы актерлукта окуган адам катары, актер адам катары барып өзүмдүн ичимден баамды берип келейин деп атам. Эми аны элге деле жарыялабайм, баягы ушул искусство адамы болгондон кийин бул жери мындай кылса болмок экен, же мындай болсо болмок экен, же мына жери абдан жакшы болуптур, мен ойлогондон да мыкты болуптур деп өзүмчө бир жыйынтык чыгарып келейин деген оюм бар. Буюрса бир 2 күндүн ичинде буюрса барып көрүп келем. Мындан бир күн болду окшойт, баягы эфирлердин бирине чакырылып, анан экөөңүздөр элдештиңиздер. Анан кайра эле шертти бузуп, жеңем менен акем мага кайра атака кылып баштады деп калдыңыз. Мен Facebook'tan окуп калдым да бул нерсени. Мен эми Facebook жок менде, мен кирбейм. Facebook'ка кирбейм. Анан азыр деген ушундай го, мобилдүү жашоо да. Анан менин досторум, менин жакындарым, чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдарым, "Ой, бул жагы эмне болот? Кече эле табыштык дебедиңер беле?" деп мага жибериптир бир постту. Жеңез жазган пост экен. Анан ошону мен историяма чыгарып койдум. Рустам аке экөөбүз кече жолугуп сүйлөштүк эле. Бул жагы кандай болду деп чыгарып койдум. Анан эми аны өздөрү жыйынтык чыгарсын. Мен эми ага капа болуштун кереги жок экендигин билип калдым да. Өтүп кете берет экен. Шамал сыяктуу. Тарынсаң деле, тарынбай койсоң деле, реакция кылсаң деле, кылбасаң деле. Тарынсаң ден соолукка зыян да. Ошон үчүн тарынбай эле өз жумушубузду кылып жүрө бергенибиз эле туура экен негизичи. Аны эми ар кандай нерселер жазылып атат. Анын баар жогуна окуп, баар жогуна жооп берип, ушинтип отура берсем, анда мен өзүмдүн каалаган, өзүмдүн жасайын деген нерселериме убактым жетпей калат да. Мындай караганда адамдык деңгээлде эле ал нерсеге туура келбейт. Биз негизи бул жерде өтө өз жумушун мыкты билген адистер, мастерлер топтолгон да. Бул жерде жанагы айтып өткөндөй эле скульптураны деле жасай беребиз бул материалдан. Бул негизи башка деталь, бул өзүнчө эле жасалган, бул жерге турбаш керек да негизи. Бул мындай да өзү. Ушундай жасайбыз, андан кийин мунун формасын чыгарып, жанагындай эле куябыз. Ушуну сыяктуу. Бул ошондо мындай айкелдерди ким жасайт? Бизде скульптура жасаган бала бар, скульптор. Ошол жасайт. Андан кийин мен формасын алам. Бул тайган. Формасын алам, анан формасынан куюп чыгарабыз. Ушундай куюп чыгарабыз. Бул жерде ар ким өзүнүн жумушу менен алек. Мисалы, мен скульптордун жумушуна киришпейм. Менин жумушума башка бирөө киришпейт. Сизге чыгарып бергенден кийин сиз өзүңүздүн тиешелүү эле. Ооба, ар кимибиз өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүзгө жараша бул жерде иш алып барабыз. Ар бир мастер өзүнүн жумушун иштегенде гана негизи жумуш сапаттуу, көркөмдүү болот да.